Жок. Референдумга. Бишкекте ар жекшемби сайын 50дөй жаран чогулуп, конституциялык өзгөрүүлөргө жана президенттик шайлоо менен бирге референдумдун өтүшүнө каршы жөө жүрүштөрдү өткөрүп келет. Кечеги митингде алар дагы бир талапты өздөрүнө кошушту. Эртең эл эмнени тандайт экен азыр белгисиз. Президенттик шайлоо боюнча жанагы негизги талапкердин дагы укугу жок болчу башканын. Мыйзам боюнча ал президенттин милдетин аткаруусун мойнуна алгандан кийин ал кийинки шайлоодон четтетилет. Жөө жүрүшкө чыккандардын мындай талабын юристтер акылга сыйбай турган, логикага туура келбеген талап катары баалашууда. Массалык маалымат каражаттарына пикир билдирерден мурун баш мыйзамды бир жолу карап коюш керек. Болбосо бул чакырыктар элди козутууга жатат дешүүдө. Анан калганын баары жанагы юридикалык чала сабаттуулук. Укуктук аң сезим деген жок. Бизде жанагы ал көчөгө чыккан жанагы бир жаш балдар айтып атпайбы? Булар баягы негизги юридикалык баягы негизги түшүнүктөрдү билбейт. Жөн гана өздөрү бир чычалап, тоскоол болуш үчүн, же бирөөдү колдош үчүн сүйлөп аткан чала сабат жаш балдар. Белгилей кетүүчү жагдай Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык президент тарабынан анын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда жаңы мамлекет башчы шайланганга чейин анын ыйгарым укуктары Жогорку кеңештин төрагасы тарабынан жүзөгө ашырылат. Эске салсак, октябрдагы тополоңдон кийин Жогорку кеңештин төрагасы болуп турган Канатбек Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартып, төрагалык кызматын тапшырган эле. Ал эми Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн 14 ноябрда өлкө башчынын милдеттерин өткөрүп берип, премьер-министрдин ыйгарым укуктарын токтоткон. Президенттин милдеттери Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго жүктөлүп, ал эми премьер-министрдин ыйгарым укуктары биринчи вице-премьер Артем Новиковго өткөн. Буга чейин бир топ саясатчылар Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуусун чектөөнү талап кылып чыгышкан. Чогулгандар Жогорку кеңештин төрагасы президенттик милдетти аткаруудан баш тарткандан кийин аны премьер-министр аткарышы керек экенин белгилеп, өкмөт башчы Садыр Жапаровдун аны кайра өткөрүп берип салганы мыйзамсыз деп баалашкан. Бирок Кыргыз Республикасынын Конституциясында президенттин ыйгарым укуктары жөнүндө так төмөндөгүдөй жазылган. 52 статья 1 пункт. Ушул Конституцияда көрсөтүлгөн себептер боюнча президент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калган учурда жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын Жогорку кеңештин төрагасы аткарат. Президенттин ыйгарым укуктарын Жогорку кеңештин төрагасы аткарууга мүмкүнчүлүк болбой калган учурда президенттин ыйгарым укуктарын премьер-министр аткарат. Мындай учурда жаңы президентти шайлоо президенттин ыйгарым укуктары токтотулган учурдан тартып 3 айлык мөөнөттөн кечиктирилбей өткөрүлүүгө тийиш. Жаран катары ал бомжпу, министрбу, президентпи ар кандай кызматта болушу мүмкүн, бирок ал бир жолу гана, бир сазывда, бир выборда, бир жолу шайланууга, бир жолу шайлоого укуктуу. Бул негизги мыйзамда, Конституцияда жазылып турат. Демек, ал жанагы бөйрөктөн шыйрак чыгаруу, жанагы оппозициялардын тиги бийликти пайдаланып кетпесин деп кийинки кошкон бир эрежелери өздөрүнчө. Ал мыйзам эмес. Кыргыз Республикасынын 2019 жылдын 8 августундагы номер 116 конституциялык мыйзамынын редакциясына ылайык 3 берене. Жалпыга ылайык бирдей шайлоо укугу. Кыргыз Республикасынын 18 жашка чыккан жараны шайлоого, ал эми Конституцияда жана ушул конституциялык мыйзамда белгиленген жашка жеткенде мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайланууга укуктуу. Коомдук уюмдар, укук коргоочуларга гана иштейсиңер, ушинтип бир оппозиция болуп туруш керек десе, мен иштейм, гонорар төлөсөм, мен иштейм, барып ал. Ал иштеген башка, билим болуш керек да, укуктук аң сезим болуш керек. Укуктук аң сезим болбосо сен дөөрүй бересиң да, жанагы. Алардын айтышка укугу да бар. Бирок укук деп эле реальный ситуацияны көрбөй, болбой эле жалакайланып берүүнүн өзү эмне? Бул чалагайындык. Коомчулук президенттик шайлоодон утууларын алдын ала билген тараптар мыйзамды аттап өтүп, популисттик чакырыктарды таштагандан алыс болушса дешет. Неге мыйзамсыз? Мыйзамдуу эле да. Кыргыз элимдин жашаган эмесинин оңосунда.
көз карашып катышыш керек болду, ошону эле айтам. Мен аны эле эчтеке деп айта албайм. Эгерде катышканга мүмкүнчүлүк болсо, анда катышыш керек. А эгерде мыйзам жол бербесе, анда катышпаш керек. Жаш балдарды биз билебиз, ал балдарды, кыздарыбызды, балдарыбызды. Американский, тековайскийлер. Булар мындай да, айта турган сөз эмес эле айтылып кетти өзү эле. Бүт эле кыргыз эли билип калды. Жалаң бейөкмөттөн акча алып, американский каржылап, мына азаттык көрсөтүп атыр. Өздөрү уюштуруп муну көрүнүп турбайбы? Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазан Аркулов кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшүнүн талаптары боюнча комментарий берди. Ал жөө жүрүшкө катышкандар тарабынан айтылган бардык талаптарга мамлекет тарабынан жооптор жана түшүндүрмөлөр берилгендигин айтып, буга байланыштуу митингдин уюштуруучуларын атайылап жалган маалыматтарды жайылтуу менен коомчулукту адаштырбоого чакырган. Айжигит Матраимов, Калсбакты Беков, 7 канал, Бишкек.